любой кандай маселени караба, ар нерсени айтабыз. Ыйманды айтпайбыз. Мектептерге ыйман сабагын бере алабызбы? Бере албайбыз. Бере албайсыз. Жок, кой туруңуз. Мына Конституцияда дин де бар. Дин деген ар кимдин өз иши. Бисмилла дегенде эле жаңы бийликтин өкүлдөрү айтты. Бул деле жаман конституция эмес экен. Ушу менен иштей берелик. Эмне кереги бар өзгөртүп деген сөз чыкты. Бул чоң сигнал. Эгерде биз мусулман диніндегі өлкө деп койсок, анда туура болбой калат. Эми конституциялык кеңешмеде бүт катмарды эске алдык дедиңер, бир диний ишмер болдубу? Кыргызстанда 80% мусулмандар. Бул темага кайрылбай эле коеюн дедим эле. Эми мына иним сөзүнөн улам чыгып кетти. Менин оюмча динди мамлекеттен тышкары бөлбөстөн эле ушул конституциянын негизинде эле ушул немеге киргизип койсок жакшы болот эле. Себеби анан кийин айтып жатасыздар, биз ыймандуу адамдарды мисалы бийликке алып келишибиз керек. Бул конституцияда мисалы динди четтетип таштаган. Ошо динди мындай киргизсе болобу конституцияга? Конституцияга болот динди киргизсе, динди жаздык. Дин мамлекеттен ажыратылган деп жаздык. Кыргызстан светский государство деп жаздык. Мына конституцияда дин де бар. Дин деген ар кимдин өз иши. Мен атеистмин. Бул киши да атеист. Бул киши Кудайга ишенет. Ал ар кимдин өз иши. Өмүрбек байке, конституциялык кеңешменин жумушчу тобунун жетекчиси атеист. Туура. Ал эми Кыргыз Республикасынын жашоочуларынын 80% өзүн мусулманмын деп эсептейт. Бул кандай? 80%дын үстүндө келишимде атеист түзүп беребиз. Эми досуң менен же бирөө менен мушташкың келсе дин жөнүндө сүйлөшөт. Мен деле Кыргыз Республикасынын гражданинимин байке. Сизден айырмам, мен Кудайга ишенем. Туура. Мунагу конституция. Менин үйлөмдө да ишенгендер көп. Мунагу конституция менин Кудайга ишенүү мүмкүнчүлүктөрүмдү да чечиш керек да. Менин. Ишенбей мага окшогон Кыргызстандын 80% бар. Мага окшогон. Мунагу мамлекет ошо 80% мусулмандын эсебинен жашап атат да. Мен ошого жооп берейин. Албетте Кыргызстанда 80% мусулмандар. Мына Турцияда 90%-дан 99% мусулмандар. Түркия өлкөсү. Бирок светский государство, светский мамлекет деп эсептелет. Ошого жараша конституциясы бар. Маселе мында турат да, эч ким конституцияда ушул маселе эртең күнү бир тараптуу болуп кетип, бир экинчисин баспасын деп. Темир кызылсында бастайт. Туркия свет мамлекети деген сөзү, Туркия динбезер мамлекет дегени эмес. Туура. Биздики сиздер жазып аткан конституция динбезер деген сөз. Жок, светский деп жазылган деп атат. Жок. Андай эмес. Кандай анан? Динге ишенген адамдарга конституция гарантия берилген. Эмне гарантия берди? Ишене бер каалаган Кудайыңа? Каалаган Кудайыңа ишене бер. Бирок ибадат кыла албайсың. Кечирип койгула. Мен жума күнү барып намаз окуй албайм силердин конституция боюнча. Мен намазды 5 убак окуй албайм, телевидениеде намазкана жок. Кана мамлекеттин 80% мусулманга көргөн камкорду. Менин аялым мусулман гинекологго көрүнө албайт. Менин аялым жолук менен паспортко түшө албайт. Менин аялымдын, менин балдарымдын мусулмандардын укугу жок конституцияда. Мен түшүндүм. Эми конституциялык кеңешмеде бүт катмарды эске алдык дедиңер, бир диний ишмер болдубу? Кандай дейсиңер? Ошол катышкан адамдардын сиз айтып атпайсызбы 80% мусулмандар. Ошол 80% катышты. Ошол адамдардын 80%дын атынан мусулманчылык жүйөсүн көрсөтүп берчү бир диний ишмер болдубу? Мындай мыктыбек, мындай бир нерсе болду да, эгерде мен прагматикалык жөнүндө кеп баштагам, эмне үчүн баштадым? Биз бүгүнкү күндө башка өлкөлөр менен алакага катышсыз, өз алдынча катыла албай калышы ыктымал. Айрым такыр эле мисалы күнүгө 5 маал биз андай салттардан бул коммунисттик режим тушунда деп коебузбу, совет учурунда алыстап кеткенбиз. Эми кайра ошо мурдакы учурга кайтып келели десек дагы азыркы учурдагы кырдаал такыр жакындатпай атат да. Биз прагматикалык негизде мен буга да жооп берем, Чынбай байке. Мына Германия дүйнө жүзүнө фашизмди алып келүү менен шерменде болгон мамлекеттердин бири эле. Германиянын конституциясынын алгачкы сөзүн караңыз. Сознавая свою ответственность перед Богом и людьми дейт. Фашисттердин тукумдары айтып атат. Кудай алдында жоопкерчилик сезүү менен келишим түзүп атабыз дейт. Германиянын конституциясын караңыздар. Преподавание религии в государственных школах за исключением конфессиональных обязательно дейт. Германиядан өтүп кеттик балдыга. Ушундай эле кыйрат үйдүк. Дем карагыла, тышаны карагыла. Все люди сотворены равными дейт. Тышанын акча бирден карагыла.
США кудайсыз сөз жок. Эгерде президенти атеист болсо өтпөйт ал шайлоодон. Ал биринчи христианин болуш керек. Францияны карагыла, Италияны карагыла. Булар жок дегенде атеистпиз деп айтпайт. Жок дегенде динбезер деген сөзү жок. Мына мен 80% мусулмандардын айта турган сөзүн айта турам. Бул темага кайрылбай эле коеюн дедим эле. Мына иним сөзүнөн улам чыгып кетти. Кандай дейсиңер эми? Бул кийин келечек муундардын алдында байке мен атеист элем деп кутулуу оңой эле. Бирок мына конституцияны ишке ашырып аткан башка мамлекет өкүлдөрү кандай жооп бересиздер сиздер? Келечек мусулмандардын алдында, муун алдында. Ана мен айтып коеюнбу? Бул светский деген бул динбезерлик эмес. Анда дин жөнүндө айтылбайт. Бизде айтып коелук, мына биздин Кыргызстанда 80 элдин өкүлү жашайт, нациянын. 7-8 диндин өкүлдөрү жашайт. Эгерде биз мусулман диніндегі өлкө деп койсок, анда туура болбой калат. Ошондуктан мусулман дини деген жок. Жок, кой туруңуз. Ошону бүт түшүндүрөйүн. Ошон үчүн жана светский деген бул кудай безерлик эмес. Мына мен айтып коеюн, мен атеист деп айтылган менен мен кудайга ишенем. Бирок мен мусулмандардын кудайына ишенем. Мусулмандарга жакын. Ал башкалар да айтат, кудай бир. Эгерде ошонун негизин биз туура түшүнбөй туруп, биз динчил деп койсок, анан диндердин ортосунда чатакчылык кетип, түшүңүз. Эми мен азыр сиздерге ошону түшүндүрсөм уят да. Жок. Дини шарият менен түзүлгөн конституция башка. Туура. Сиздер ошону айтып атсаңыз керек. Дини шариятка негизделбеген конституция, чынбы? Туура. Мен айтып атам. Динден тышкары эмес мамлекет. Биз динден тышкары эмес. Ошондуктан жана светский деген сөз туура түшүнүңүздөр, бул атеист деген эмес. Бул только гана дин муну сиз бийликтен ашкарылган. Орозбек байке, муну сиз ушинтип айтып атасыз. Мисалы үчүн, мунагу сөздөн Кыргыз Республикасы динден тышкары деген сөзгө негизделип туруп, атеисттик тарбия кетет. Жок, туура эмес. Мектептерге иман сабагын бере алабызбы? Бере албайбыз. Бере албайсыз. Сиз кызыңызга жолук салдырып мектепке бардыра албайсыз эгер мусулман болсоңуз. Себеби мамлекет динден тышкары. Сизди мына чечмеңизди укпайт. Туура, бул Советтер Союзунун маалында да ушундай болуп келген. Коммунисттик партиянын учурунда да ушундай болуп келген. А бирок эмнегедир мына азыркы биздин Кыргызстандын саясий, экономикалык өтө курч абалында менин оюмча диндин мамлекеттен тышкары бөлбөстөн эле ушул конституциянын негизинде эле ушул немеге киргизип койсок жакшы болот эле. Себеби эмне дегенде дин эч убакта адамзатты тетир жолго салган эмес, салбайт дагы. Диндин негизги направлениясы философиялык булагы, бул адамзаттын актыгы, тазалыгы, инсандын интеллектуалдык бийиктиги, анан ыйыктык. Бул кыргыз эле эмес, жалпы эле мусулман динине альхамдулилля мусулман баласымын дегендердин баардыгына тең. Эми мен жалгыз ошол жерде атеист болсом болгондурмун. Бирок калгандардын баары көпчүлүккө баш ийем, обязательно. Бирок биздин жанагы диний адамдар дагы ошол адамдардын жүрөгү аркылуу түшүндүрбөй ошону. Момундай агрессивный берип, момунтип элдерди кайра кайттырып атат ошондон. Ошон үчүн бир 3 эле киши добуш берди. Ошон үчүн эмкиде да аракет кылыш керек анда. Өмүрбек байке, бу жерде мен сизге эмне кошулам? Биздин жана кополдугубуз бар. Мусулман ишин таратууда, динди таратууда кополдугубуз бар. Бирок бизге мен айтып аткан 80% мусулман болгондон кийин мамлекет кам көрүш керек эле, ошо кополдукту жоюу үчүн. Элди бул эже айткандай иман менен жакшылыкка жеткирүү чоң рычагтардын бири. Байтам биз рычаг издеп атабыз. Кандай кылганда жогорку кеңешке имандуу адамдар келет. Колубузда имандуу рычаг турат, иман деген рычаг турат. Эмнеге биз аны четке мынтип карайбыз дагы? Любой кандай маселени караба, ар нерсени айтабыз. Иманды айтпайбыз. Конституция деген бул өтө коомдун эң негизги закону. Ошондуктан муну шашып реформа кылганда шашкан иш эч убакта жакшы бүтпөйт. Бирок реформа кылыш керек. Реформа кылышка шашпай, жай, эл менен кеңешип, элдин ортосуна салып, бардык региондордон пикирди угуп, Канча убакыт алыш керек ушул? Канча убакыт керек болсо ошончо. Жарым жылбы. Менимче конституцияга ушундай жеңил мамиле, реформа бул өзү жакшылыкка алып келбейт. Дагы бир кишинин кызыкчылыгы үчүн реформа түзүп беребиз. Бисмилла дегенде эле жаңы бийликтин өкүлдөрү айтты. Бул деле жаман конституция эмес экен. Ушу менен иштей берелик. Эмне кереги бар өзгөртүп деген сөз чыкты. Бул чоң сигнал. Бул олтургандан кийин айтат. Бул жакшы кресло экен. Эмне кылабыз өзгөртүп? Эл курсак ач болуп атса, экономический маселелер чечилбей атса, элди алакты кылып, муну эмне кереги бар дейт дагы конституциядан дагы калып калат. 10 жыл калат.
10 жылдан кийин дагы 5 жыл чыгат. Баягы тас кепибизге кайта келебиз ошол конституция боюнча жүрө берсек. Ошон үчүн өзгөртүш керек. Только жөн эле бир микрофондун алдында биз талкуулаган жокпуз деген бул туура эмес. Мен дагы булар сунуштарды сурап атышты. Элдин баары катышып атышты. Даже тизмеде жок өкмөттүк эмес уюмдар барып сунуштарын берип атышты. Каалагандардын баарына эле эшик ачылып атты. 80% мусулмандар деп атабыз. Эгер ошол мусулмандар мамлекет менен бийликтин ортосундагы келишимде өздөрүнүн укуктарын камтыгысы келсе, буларга кайрылып камтытыш керек. Жакшылап, пожалуйста. Туурабы? Эгерде мусулмандардын укугу жаңы конституцияда камтылбаган болсо, бул мусулмандардын шалакылыгы. Туура айтамбы? Демек мусулмандарга өздөрүнүн укугун коргоонун кереги жок эле. Керекпи? Мына булар кызматташууга даяр. Атеист болсо дагы мен коргоюн деп атат. Бул киши мен Кудайга ишенем деп атат. Дагы канчасы Кудайга ишенет? Дагы канчасынын жүрөгүндө кандай ыйман бар? Бир Кудай билет. Биздин алдыбыздагы аманаты келишимди түзүп берүү. Биздин аманатыбыз келишимге өз укугубузду коргоочу рычагты киргизүү. Эгер биз ушул аманатка шалакылык менен мамиле кылсак, бул дүйнө корбуз, акыретибизди бир Кудай өзү билет. Бүгүнкү негизги маселе ушул болчу. Келерге чейин, ассаламу алейкум.